Байлардын адеби. Кимге Алла Таала мал мүлк берсе, өзгөчө кылып көбүрөөк берип койду. Ал мал мүлктү бир исрап кылыш үчүн, же бир жаман иштерди, күнөөлөрдү кылыш үчүн берген жок. Жараткан Алла Таала мал мүлктү берди. Ушунун адеби кандай? Байлардын адеби кандай? Үзгүлтүксүз Алла Таалага шүгүр кылып турсун дейт мынакей. Алла Таала башкага ушу сизге ушул муктаждыкты, мынакей акчанын муктаждыгын, мал мүлктүн муктаждыгын берген жок сизге. Алхамдулилля, кенен рызкы берип мал мүлктү берди. Эми ушунун акысы биз үзгүлтүксүз Алла Таалага шүгүр кылып турушубуз керек экен. Жана ошо мал мүлктү сооп тапканга себеп кылыш керек. Акча бердиби? Ушул акчаны эми Алла Таала аманат катары берди. Ушул аркылуу мен Алланын алдында сооп табайын, ажыр табайын. Деп ушуга иштетишибиз керек экен. Мал мүлккө эч качан таянбаш керек. Ушул мага авир алып келет, ушул мага бакыт алып келет, ушул мени дозоктон сактайт. Жок. Кээ бир адамдар бар, акча бардыгын чечет. Дегенде мындай деп. Жок, туугандар. Акча бардыгын чечпейт. Бакытты акча чечпейт. Адамдардын жүрөгүндөгү мухаббат, сый, урматты акча чечпейт. Демек, иншалла Алла Таала мал, мүлк, байлык берген болсо, аны өтө чектен чыгып эле мухаббат кылгандан да сактаныш керек. Жана ага таянгандан да сактаныш керек. Берген зат Алла Таалага таяныш керек. Байлардын дагы кичпейилди ыктыяр кылсын. Ар бир адамга салам берсин. Көбүнчө адам бай болгондо өзүнөн төмөн адамдарга салам бербей калат. Алар менен учурашкысы келбей калат. Алар менен отургусу келбей калат. Алар менен сүйлөшкүсү келбей калат. Мына ошо байлыгына чиренип, таянып, мына ушул өтө жаман ахлак, жаман мүнөз бул. Кембагалдарды көргөндө сүйүнсүн дейт. Байлардын адеби. Кембагалдарды көргөндө сүйүнсүн. Аларды күтүп алсын дейт. Жана эгерде зекетин же болбосо ушундай садакасын бере турган болсо, аларды өзү издеп барсын. Мынакей ушу зекетимди берип коеюнчу ушу. Өзү издеп, аларды чакыртып, аларды тияк мындай эмес, өзү издеп барсын дейт. Эч бир ушу кембагал, муктаж адамды акарат кылбасын. Жана жараткан Алла Таала канча байлык берген болсо, ошого каниет кылсын. Ага каниет кылсын. Ушунча берди, ушума жетиштүү деп билсин. Себеп дегенде динде өзүңдөн жогоркуну, ал эми байлык, мал, мүлк дүйнөдө өзүңдөн төмөнкүнү карагын деген хадистер келет да. Эмне үчүн? Шүгүрсүздүктөн кутулуу үчүн. Жана ашыкча сарптоодон толук сактануу. Алла Таалам байлыкты берди. Эми ушу байлыкты бериптир деп эле болбогон нерселерди алып, исрап кылып, максатсыз жака сарптап, аша сарптап, Алла Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла юхиббул мусрифин", исрап кылган адамдарды Алла Таала жакшы көрбөйт. Алла Таала жакшы көрбөйт. Иннал мубаддирин кану ихвана шаятин. Табдир мубаддириндерди булар шайтандардын достору дейт да. Бизде ислам дининде эки термин бар. Исраф, табдир. Исраф бул деген бир туура ишке сарптап атат, бирок аша сарптап атат. Ашыкча чыгым кылып атат. Буну исраф деп коет. Табдир деген кандай? Максатсыз сарптап атат да. Бул жерге сарпташ керек эле, жок, бул жака сарптабай эле, туура эмес жака сарптап атат да. Арам нерселерге сарптап атат. Алла Тааланы наразы кыла турган нерселерге сарптап атат. Буну табдир деп коет туугандар. Ал эми мисалы исраф кандай? Мейли Алла Таала разы боло турган жака, туура жака сарптап атат. Бирок көп, аша чаап, ашыкча сарптап атат да. Буну исраф деп коет. Ал эми максатсыз жака сарптаганды буну табдир деп коет. Кур'анда Алла Таала айтат: исрап кылуучуларды Алла жакшы көрбөйт десе, табзирлерди не дейт? Булар шайтандын достору дейт да.
жараткан Алла Таалам баарыбызды мындан сактасын. Жана Алла Таалам берген нематтарын туура пайдаланып, туура максатта, багытта сарптаганга баарыбызга өзү жардам берсин.